7-январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Эл аралык укук коргоочулар Темиров Лайфтын журналисттери менен Латвияда жолугат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму менен «Последнее слово» долбоору Темиров Лайфтын соттолгон журналисттерине тилектештик билдирип, жолугушуу өткөрүүрүн маалымдады. Жолугушуу 16-январда Латвиянын Рига шаарында болот. Анда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жана эркин журналисттер туш болгон көйгөйлөр талкууланат. Ошондой эле катышуучулар Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун журналисттеринин соттогу акыркы сөзүн угуп, долбоордун негиздөөчүсү болот Темиров кесиптештеринин учурдагы абалы тууралуу баяндама жасаары айтылды. Темиров Лайфтын мурдагы жана азыркы 11 кызматкери 2024-жылы 16-январда кармалган. Дээрлик 9 ай камакта жаткан соң аларга карата өкүм чыккан. Долбоор жетекчиси Махабат Тажибек кызы 6, акын Азамат Ишенбеков 5 жылга соттолгон. Журналисттер Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык пробациялык көзөмөлгө алынып, калганы акталган. Кумторго жетекчи болуп Бузурман Субанов дайындалды. Кумтор Голд Компани жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов кызматтан кетип, ордуна Бузурман Субанов тайындалганы белгилүү болду. Ишкананын сайтында Субанов компаниянын президенти катары көрсөтүлгөн. Ал кызматкерлерди жаңы жылы менен куттуктап, 2024-жыл компания үчүн ийгиликтүү жыл болгонун, быйыл президент койгон бардык тапшырманы так аткарууга аракет кылаарын белгилеген. Субановго чейин бул кызматты ээлеп келген Алмазбек Барктабасов эмнеге иштен кеткени белгисиз. Ал 2022-жылдын августунда Теңиз Бөлтүрүктүн ордуна дайындалган. 2021-жылы бийлик Кенге сырткы башкаруу киргизген. Анда компанияны Теңиз Бөлтүрүк жетектеген. 2022-жылдын августунда Кумтөрдүн ишинде каржылык бузуулар аныкталып, Бөлтүрүк иштен алынган. Ал кармалып, былтыр мартта келтирилген 1 миллиард 146 миллион сом зыяндын 642 миллион сому кайтарылган. Ноябрда сот Бөлтүрүктү ачык соода сатыктарды, аукциондорду же тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу беренеси менен күнөөлүү деп таап, ага 800 миң сом айыппул салуу чечимин чыгарган. Баткенде жубайлардын ортосунда чыр чыгып өзүнө кол салган келин ооруканага түштү. Келиндин жаракат алып ооруканага түшкөнү тууралуу маалымат Баткен облустук милициясына 31-декабрда түнкү саат 1-лерге чукул келип түшкөн. Окуя райондук милицияга каттоого алынып, жерине барган милиция кызматкерлери териштирүү жүргүзүп, тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Сурак учурунда жабырлануучунун 32 жаштагы жолдошу аялы менен пикир келишпестиктен уруша кеткенин айткан. Аял көрсөтмө берип өзүнө кол салганын, эч кимге арыз доосу жок экенин билдирген. Учурда анын абалы туруктуу орто дешти милициядан. Учурда тергөө иши жүрүүдө. Бишкектин 1-Май райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевди абактан бошотту. Соттун чечиминде Зилалиев эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулганы. Буга чейин мындай өтүнүч менен сотко УКМКнын тергөөчүсү кайрылганы жазылган. Зилалиевдин кармалганы 13-сентябрда белгилүү болгон. Басылмалардын маалыматына ылайык, аны УКМКнын кызматкерлери ген иштетүүгө, лицензия берүүдө коррупциялык аракеттерге барган деген шек менен кармашкан. Бул иш боюнча геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Сатыбеков да кармалган. Бул Зилалиевге козголгон алгачкы кылмыш иш эмес. 2018-жылы УКМК анын декларацияланбаган үйлөрүн, батирлерин жана банк эсебинен миллиондогон каражат тапкан. Ал бул ишти саясий шоу деп атап, тагылган айыптарды четке каккан. Анда Зилалиев 9 жылга эркинен ажыратылган. Бирок 2021-жылы июнда жогорку сот төмөнкү баскычтагы соттордун чечимин жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. 2023-жылы Зилалиев кайра кармалган. Тергөөнүн версиясына ылайык, ал 2017-жылы Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин башкарып турганда БР аттуу жаранга ген иштетүүгө лицензия берүүнү убадалап, андан $50 миң алган. Бирок ал убадасын да аткарбай, лицензия да берген эмес. Кийин БР дооматтарынан баш тартып, Зилалиев эркиндикке чыккан.